автобустарга түшсөңүздөр кийинки аярлама жеңиш аянты, кийинки аярлама деп ушинтип айтып атат. Ошолор жаңы кирип атат азыр. Ошол элге кабыл алынып, көнүп кетсе, бизде аярлама деген сөз боюнча дагы мындай талаш-таркын сөз болот да. Мурда аялдама деп айтып келишкен. Азыр бизге улуттук комиссиядан аярлама деген кат келген. Аялдама эмес, аярлама деп. Биз ошону транспорт башкармалыгына бергенбиз. Тизмелерин жазып берип, ар бир остановканы аярлама деп айтасыңар деп. Азыр эл ошону эмне үчүн мынтип айтып калдыңар? Мурда аялдама эмес беле деп атат да. Анан бул жерде лингвисттердин, эксперттердин өз алдынча мындай бир немеси болуп атат да. Биз комиссия ушул катты жөнөттүк. Ушул маселени чечип бергиле. Анткени биз транспортко ошону азыр эми күндө боло тургандай кылып биз ошол жака тапшырма берип атабыз десек, комиссиянын курамында 11 адам бар экен, 6 адам аярлама деп кол көтөрүптүр, 5 адам аялдама деп кол көтөрүптүр.